Күн мурун мамлекет башчысы Садыр Жапаров президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңештин курамын бекитүү жөнүндө жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык антикоррупциялык ишкердик кеңештин курамынан Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын Борбордук Азия боюнча аймактык директору Айтен Рустамова, Германиянын Кыргызстандагы элчиси Габриэлла Геллил, Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Оливье Бангертер жана АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин укук булагы долбоорунун директору Фред Хьюстон чыгарылды. Кеңеште сунуш пикирлерин бере турган байкоочу статусундагы мындай мүчөлөрдү курамга киргизүү макулдашуунун негизинде жүргүзүлөт. Посольство ФРГ, посольство Швейцарии, алардын бизге берген уведомленияна карата Европа ушул Европа биримдигинин биримдигинин башында турган господин Эдуард Ауэр менен ошо чектелгени туура деп өздөрүнүн уведомлениясын берди. Анан өздөрүнүн мандаты боюнча посольство ФРГ бизге берди, элчилик. Алар ошо советке кире албайт. Ошо ЭБР боюнча ЭБР бизге деген өзлөрүнүн эмесин сунушун берди. Алар ошо ЭБР айтып атат, биз аякта ошо бизнес омбудсмен менен көрсөтүлгөнбүз. Бизге ошол эле жетишет депчи. Өзүбүз биз ошо бизнес омбудсмен бар, бизге биздин атыбыздан бизнес омбудсмен ошо советте бар деп. Ал эми антикоррупциялык ишкердик кеңештин курамына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, санариптик өнүктүрүү министри Дастан Догоев, энергетика министри Доскул Бекмурзаев, айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков, Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Артем Новиков жана Евразия өнүктүрүү банкынын директору Нурлан Акматов киргизилди. Муканованын айтымында муну менен аталган кеңештин курамы күчтөндүрүлдү. Бул өз кезегинде катчылыкка келген жана жыйында көтөрүлгөн маселелерди ыкчам чечүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошо укук коргоо органдары менен баарын менен иштейбиз. МВД менен иштейбиз, прокуратура менен иштейбиз, ошондой эле ГКМБ менен иштейбиз. Ошон үчүн прокуратура менен МВД кирген, ГКМБ дагы кириш керек болчу. Ошон үчүн ГКМБ кирилди. Эки министерство энергетика менен айыл чарбасы бул деген бизнестин сунуштары менен кирилди. И министерство цифрового развития бул деген аябай чоң ролу бар ошо коррупция менен күрөшүү тарабында. Ошон үчүн деген министерство цифрового развития тоже кирилди. Эмне дегенде концепцияда көрсөтүлгөндөй жанагы муниципалдык услугалар, анан мамлекеттик услугалар ошо цифровизация аркылуу кетиш керек да. Элдер ошо аябай бат убакытта анан төлөмү жок ошо услугаларды алыш керек. Нурипа Муканова кошумчалагандай, президентке караштуу антикоррупциялык ишкердик кеңеш учурда биринчи жыйынынын жыйынтыгы боюнча кабыл алынган резолюциянын чечимдерин жүзөгө ашырууну колго алган. 60ка жакын мүчөдөн турган жумушчу топ 2021-2024 жылдарга коррупцияга каршы стратегиянын долбоорун иштеп чыгуунун үстүндө иштеп жатат. Мээрим Дүйшөналиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.